Урматтуу айдоочулар, сиздердин суранышыңыз боюнча биз маалыматты кыргызча дагы тактап коелу деп чечтик. Урматтуу жол кыймылына катышуучулары, негизи видеону көрүп чыгып, ушул видеого толуктама катары киргизели деп атабыз. Себеп дегенде жол чырагынын негизги бөлүгүндө багыттарды бөлүп туруучу чийиндер жок болсо, анда айдоочу ушул кошумча жол чырагын күтпөстөн жолго чыгып, карама каршы тилкке келип калган унааларды жана жөө жүргүнчүлөрдү өткөрүп, өзүнүн баягы багыты боюнча жүрө берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде ушул жол чырагында негизги бөлүгүндө түз же болбосо түз жана оңго багытталган чийиндер боло турган болсо, анда айдоочу солго бурулуш үчүн токтоп туруп, капталындагы кошумча жол чырагы күйгөндөн кийин гана солду көздөй бурулуп айдап кетүүгө мүмкүнчүлүк алат.